رحيم بر كريم حي عظيم مالك عليم نور حليم قدوس حكيم قوي لطيف غني متين أنت الغفور أنت الشكور أنت الودود أنت الصبور أنت الرحمن أنت الرحيم أنت الغفار أنت الستار. Assalamu alaikum, урматтуу жамаат, урматтуу бир туугандарым. Алла таалам сиздерден эки дүнө ыраазы болгон болсун, берген аманатыңыздарды толугу менен алып келип бергендин аракетин кылдык бир туугандарым. Мынакей ошону 50 сомдон, 100 сомдон, мен чөнтөгүмдө биртке тыйыным бар, ошо эмне болмок эле дегенден алыс кылып, ушундай бир эжелерибизге кайдыгер карабай, ушундай бир кол сунуп атканыңыздарга Алла таалам ыраазы болсун. Баарыңыздардын тапканыңыздарга берекесин берсин. Анан могу берген аманатыңыздардыкы мынакей бир туугандарым. Баардыгын алып келип бергендин аракетин кылдык. Алла таалам баардыгыңыздардын тапканыңыздарга берекесин берсин. Алла таалам баардыгыңыздардан ыраазы болсун. Сиздер ушу бир үй бүлөнү сүйүнтүп аткан болсоңуздар, ушундай бир үй бүлөнү кубантып аткан болсоңуздар, субхана Алла таала сиздерди бул дүйнө акыретте сүйүнтүп кубанткан болсун. Ушундай болгон кичинекей бөбөктөрүбүздүн, ушул эжелерибиздин ушундай бир тамагын берип аткан болсоңуздар, Алла таалам сиздерге бейиште тамак берген болсун бир туугандарым. Баарыңыздардан Алла таалам ыраазы болсун. Сизде болгон бир туугандардын Алла таалам өмүрүн узун кылып, тапканыңыздарга береке берсин. Элхамдулиллах, сизде болгон ушу байкелерибиз, инилерибиз, досторубуз кайдыгер карабаган бактатыр биз сыймыктанабыз бир туугандарым. Ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө жакшылык, аманатыңыздарды алып келип берген аракеттин кылдык. Анан азыр эжебиз дагы балдарга кайрылат элем дейт. Өзүмдүн ыраазычылыгымды айтат элем дейт. Мынакей эжеке. Балдар ушинтип жардам бергениңиздерге чоң рахмат. Алла ыраазы болсун, өмүрлүү болгула, бактылуу болгула. Кичине да болсо дагы жардам берип атасыздар. Ушинтип мына продукту келгенине кубанычтамын. Азамат ийиме да чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ушинтип келип менден кабар алып коюшту. Чоң рахмат. Жума күнү жакшы күндөрдөн болсун. Чоң кубанычта болуп атам. Азыр эчтекем жок эле. Мына алып келип беришти балдар. Өмүрлүү болгула, бактылуу болгула. Азыр биз менен ушу кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат байкебиз да келген. Ушу өзүнүн алтында болгон убактысын бөлүп, ушул жерге келип, ушундай балдар ушундай иш кылып атасыңар. Ушул жерге эжеден өзү кабар алып, бир эки үй бүлө бар эле, азыр бир үй бүлөгө келсек, ал эмебиз да жок экен. Мен эжекебиз дагы. Азамат байке. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандарым. Баарыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Бүгүнкү окулган жума күнкү жума намаз жана андагы дуалар, ошол ар бир жакшы кадамдар Аллахтан кабыл кылган болсун жараткан. Анан мынакей бүгүнкү күндөгү ушул байкелерибизден, инилерибизден, бир туугандарыбыздан мына ушул иштерин көрүп алып, жүрөк сүйүнөт, аябай сүйүнөбүз. Бирибиздин жакшы ишибизди көрүп алып сүйүнөбүз. Себеби биз Кудайым бизди мусулман кылып жараткандан кийин эң мусулманчылыктын эки сапаты ошол кыргыз эч убакта кыйынчылыкта бири-бирин таштаган эмес. Ошо таштабагандыгыбызмы ушунда ушул апаларыбыз ач болбосун, кичинекейден чоңойткон деп мына ушундай кадамдар көрүп өстүрүп канчалык кыйынчылыктарга чыгып берген. Бирок бул чыныгы патриоттуулуктун сезими деп ойлойм. Анткени бул дүйнө байлыктан ашып ташып батпай калгандыгынан эмес, акчалыкка бүтпөй калгандыктан эмес, ушул тескерисинче бул ишти жүрөгүндө кичине болсо да ыйманы бар, Кудай берген ырыскын Кудай жолуна жумшайын деген, чындап чөнтөгүндө 1000 сом болсо ошонун 100 сомун бөлүшөйүн деген адамдардын жасап аткан иштери
эгер мындан да чоң адамдар, көбүрөөк адамдар жашаса экен деген максатта мына видео тартылып атат. Бул видеонун да тартылышында балким кимдир бирөөлөр ойлошу мүмкүн. Мактанбай эле, жарыя кылбай эле акырын алып берип кое бербейсиңерби? Силердин кылганыңар жуулуп кетет деген ой пикирин айткандар бар. Мен ушул жерден жооп катары айткым келет. Ким кандай жакшы иш кылса аны жубарын ал Кудайдын иши. Кудайдын ишине биз кийлигишпей эле койсок, биз өзүбүздүн ишибизди кылсак, биз Аллах Таала дагы Куранда айткан, аракет сенден, берекет менден деген. Биз аракет кылуучубуз, аракетибизди гана кылайлы. Береке бере турган, ырызкы бере турган, ал тыйып кое турган жактарга Кудайдын ишине кийлигишпей эле ушул ишти кылып, анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы хадисинде айтат, мына садака жарыясы, садакатул жарыя дейт, купуя садакасы. Бул кылган кадам Пайгамбар хадисине таандык. Ошол 14 кылымдан бери жашап келаткан бул хадистинге амал кылып жасалаткан иштер. Ошондуктан урматтуу бир тууган, бул камерада тоткан бир тууганымдын ойлоп таап алган иши эмес. Же бул бүгүн кимдир бирөөнүн ойлоп тапкан иши эмес. Бул кылымдап келаткан иш. Анан бул иш силердин ишиңерби, ким айлык төлөп берет деген сыяктуу дагы ойлор бар. Ошон үчүн айткым келет. Бул жерде өтө чоң айлыктар төлөнөт. Өтө чоң сонун иш. Бул ишти сиздер да кылыңыздар. Шашылып кылыңыздар, эртең кечип калбайлы. Анткени бул иштин айлыгы акыретте, Кудай буйрса, бул дүйнө акыретте берилет. Эгер берилген кезде көзгө көрүнсө, адам эки өкүнүчтө болот дейт. Адамда кандай болбосун эки өкүнүч болот дейт. Ал өкүнүч кандай өкүнүч? Ал өкүнүч бирөөсү ушул бар кезинде көп жакшы иштерди жасай албай, жакшы амалдарды кыла албай калган адамдын өкүнүчү. Экинчиси, жакшы иштерди жасап, бирок ошону дагы көбүрөөк жасасам болмок экен деген өкүнүч. Бирок урматтуу бир тууганым, келгиле. Жакшы жаатын тандайлы, жакшыны жасайлы. Мына ушул эжекеме мына алып келип берип аткан жамаатка мен аябай ыраазычылыгымды билдирем. Мына Бектур таксы жана ушул жамаат, Акча Бешик, мына ушул жамаат түзүлүп түптөп, анан ушул мынакей ушул жетимдин башына курсагын тойгузуу, жетимдин башынан сылап, жесирден курсагын тойгузуу, бул деген өтө сонун чоң иш. Ошон үчүн Аллах кабыл кылсын. Кимде ким балалуу боло албай жүргөн болсо, балалуу болсун экен деп, анан биздин да мына Сбербанкта дагы аздыр көптүр аларга жактан салышат. Мына Москвадагы мекендештер алыста жүрөт, СДЖ. Алыста жүрүшөт. Алар кыйналып, суукка тоңуп, ысыкка күйүп акча таап атышат. Бирок ошол өздөрү тапкан кичинекей ырыскысынан аларда миллиондор, миллиарддар жок болсо дагы, 100 сомдон болсо дагы, таксыр айтканда 50 сомдон болсо дагы бөлүшкөндөр бар. Анан ошону биз балаңыз менен отуруп чоң кубанычтамын. Аманчылык болсун. Аманчылык болсун. Кудай кабыл кылсын. Урматтуу жамаат, барыңыздардан Субхана Алла Таала разы болгон болсун. Азамат байке, сизге да Алла Таалам разы болсун. Кыргыздын ушундай керегине жараган, сизде чындыгында сизде болгон балдар бар экен, өтө сыймыктанабыз. Алла Таалам разы кылсын. Канча деген мээнет, канча деген эмгек кылып атасыздар. Алла Таалам баардыгын кабыл кылып, баарыбызды эки дүйнө бактылуу кылган болсун. Бул дүйнөдө бирөөнүн курсагын тогузсак, Алла Таалам бейиште тамак берген болсун байке. Ар дайым элдин кызматында, баарыбыз элдин кызматында жүрөлү. Азамат байке, Алла разы болсун сизден. Ар дайым элдин кызматында жүрө бериңиз байке. Ушундай келип, ушу эжебизге кайдыгер карабай, ушу өзүңүздүн убактыңызды бөлүп, алтындай болгон убакыт деген өтө кымбат нерсе эжеке. Ушундай болгон убактысын бөлүп келип атасыз. Үй бүлөңүз менен бактылуу болуңуз. Ар дайым ошол балдарыңыздын жакшылыктарын көрүп, ар дайым кыргыз элинин кызматында жүрө бериңиз. Анан кийин урматтуу жамаат, урматтуу бир туугандар, ушу кайрымдуулукту кылып аткан бир туугандарым баарыңыздарга Субхана Алла Таала разы болгон болсун. Баарыңыздардын өзүмдүн атыман, жалпы жамааттын атынан ыраазычылык билдиребиз. Баарыбызды Алла Таалам эки дүйнө бактылуу кылсын. Бизе мындан ары сапарыбызды улайлы. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатуху.